Assalamu alaikum урматтуу биздин Нур Спорт KG YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, жылкы сүйүүчү достор жана биздин каналдын катталуучулары. Урматтуу көрөрмандар, мен Нурлан Жолдошев бүгүн Алабука району Акбашат айылынын жайытына чыгып, ушул жерде Нурман деген абабыз болгон. Раматылык ошол абабыздын жылкы кармаган жайытына келдик. Ушул жерде жылкы кармашып балдары, улак чабып жүргөн инилерибиз, аталаш туугандарыбыз аке келип ушул жерге келип кымыз ичип, Кыргыздын улуттук салт санаасында бир тартып кетиңиз деген үчүн келдим. Урматтуу көрөрмандар, азыр могу жерде жылкылар жатат, желелер байланган, кулундар болсо ушул жерде турат. Азыр биз сиздерге кымыз ичип аткан жерлерибизди, чатырларды, иши кылса Кыргыздын салт санаасын сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Анткени мен көбүнчө ошо улуттук баалуулуктарга маани берген баламын. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, азыр кымыз ичип аткан жерде сиздер менен бөлүшөйүн. Ал жерде биздин атактуу Ашай палбан акебиз Раматылыктын баласы Алишер эке бар. Авназар палбан Раматылык акебиздин Сапан деген баласы бар. Жана Нурман абабыздын дагы ушул жерде балдары, Курманбек деген инибиз бизге жардам берип атат. Кыскасы ушулар менен бөлүшүп, кымыз жөнүндө сүйлөшүп, ушул жерден сиздерге бүгүнкү видео блогубузду тартуулайбыз. Кеттик. Ошентип урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин канал катталуучулары, Нурман абабыздын жылкы байлаган жайытына келип, ушул жерде Акбашаттын жайлоонунда Кыргыздын салт санаасы, кымыз ичип, тамак жеп, ушул жерде туугандар менен, инилер менен, акелер менен сүйлөшүп отурабыз. Кымыз жөнүндө бүгүн биринчи эле атактуу Ашай палбандын баласы Алишер экебизге сөз берсек. Алишер эке, бул кымыз жөнүндө бир өзүңүздүн жаштыкта өткөргөн окуяларыңыз, кымыз Кыргыздын чыныгы суусундугу жөнүндө, Кыргыздын салттары жөнүндө бир эки ооз сөзүңүздү кошуп берсеңиз. Assalamu alaikum, birinciden Kırgız elim. Şu Kırgız'ın birinciden kımızı uluttuk suusundugu da bu kımızçı. Ata babasından kalan suusunduk. Bu Kırgız degen, Kırgızmın degen har bir insan kımız menen, suusundugu menen Kırgız'da. Mındaki aytkanda. Uluttuk tamak aşıbızga kiret da suusundugubuzga. Kımız бар жерде Кыргыз бар да, мындай жерде. Жайлоодун көркү кымыз. Кымыз менен сыймыктанабыз. Şu Кымыз ичип бир мелдешип көргөн убактыңыз болгонбу жаштыкта? Кымызды өзү негизи мен атам, чоң аталарым, мен 3 атамды көргөм да. Бекмырза, Нөсүрөт, Ашай деген улакчы. Нөсүрөт деген атам деле улак чапкан, Ашай деген атам улак чапкан. Чоң атам Бекмырза деген баардыгы ушу кымыз менен, жылкы менен жайлоодо жүрүп, бөгүмөн баштап ушу 23 жашка, 23 жаш, 24 жашыма чейин жайлоодо кымыз ичип чоңойгом. Одан бери эми ояк бияка кетип кымыз ичпей казакта. Кымызды мелдешпегем. Бирок ичкем. 5 литр болобу, 10 литр болобу ичип койчу элек жашыбызда. Эми канчалык ичсең бу кымыз сиңиштүү да, пайдалуу. Кымыз Мелдешип ичип көрбөгөз? Жок, андай болбойт. Жакшы. Мында сөздү адекебизге берсек. Адеке, кымыз жөнүндө бир эки ооз сөзүңүздү кошсоңуз. Assalamu alaikum. Биздин айылга куш келипсиңер. Бул менин Кожон уулу Нурман бир тууган жестем эле. Жаткан жери жайлуу болсун. Мен ушулар жээндерим ушу келип тага кымыз ичип кетиң дешип чакыргандан келип кече келдим эле. Келип отурабыз. Кымыз эми булардын атасы Кожоно рахматы багып дайым жылкы менен чоңойгон. Ошонун кымызын ичип, башка жердин кымызын ичкендей болчу эмес элек. Мен ушу Бишкекке каттап жүрүп эле суу самырдын кымызын урттап көрүп эле иччи эмесмин да. Кымызды жакшы жасайт булар. Илгертен айтып келген, кымызды суусаганга бер, кызды сураганга бер депчи. Кымызды ата бабалар аксаткан эмес. Чаңкап келгенге кымызын берип, кымыз биздин улуттук суусундугубуз. Ошол.
Башка жактардын кымызын ичпегем деп айтып Ичпейм, чын эле. Жакпайт деп. Жакпайм. Мисалы үчүн башка жактын, башка областтардын кымызына караганда биздин Ала Абкар районунун кымызынын даамы өзгөчөлүгү барбы? Өзгөчөлүгү өтө чоң. Өтө чоң. Ошо Суусамырдагы кымыздар Кызыл Курайга саман кылыш деп коет экен. Анан биздин кымыздын өзгөчөлүгү кийготко ыштайт. Ичип көргөн кымызды баалай билген адам билет кымыздын. Анан аксы ошо чаткалдын да кымызы жакшы болот. Анан ошо биздин кымыз өзгөчө болот чын эле. Ар ким өзүнүн айылын же макташ эмес, чыныгы кымызды ичип жүргөндөн үчүн чындыкты айтып атканым да. Бир жылы Бишкекте ушундай болгон да туугандар. Кымыз боюнча мелдеш болгон. Ошондо чаткалдын кымызы биринчи орунда. Кыргызстандын 7 областынан биригипчи. Биринчи орунда чаткалдык алган. Жакшы. Канча литрге чейин ичесиз? Азыр ушул жерден деле мелдешип иче берем, бир 5 литр ичсем керек. Азыр тамак жеп алгандан кийин экөөбүз мелдешебиз. Болду. Мелдешебиз. Башка съемка кылабыз. Акеме да бериңиз. Бул атактуу ошо Нурман жылкычы абабыздын баласы. Чоң баласы. Assalamu alaikum. Tuğanlar, kuş kepsinger barıngар. Sini bilebizge. Ne deyden barıngар oşu den soğuk besin. Biz şu ata-babanın yolun yoldap gelip atabız barыбыз. Men çoğun atam şu kocan atabız 40 yıl yılkı bakkan. Odan özüm atam şu Nurman atam bir 30 yıl bakkan yılkına. Şu ökmötün yılkızın bağı. Ya Köktaş yaktada köp жүргенде bular. Ha men de şu 15 yaşıma beri şu atam eleşeli жүргөм. Şu oşoların yoldaşı kımız kılıp şu elden batazını alıp öyle жүрөбүz. Kımızыңыздар аябай дамдуу экен эке. Рахмат. Мелдешип да көрөбүз. Мелдеше бергиле şu. Мелдеше бергиле. Кичине тамак жеп алып туруп ичпесең, бул ач курсак Açıkça kıynayt. Жакшы. Бул акелипке берем. Men ne deydiler? Kuş kepsinger. Şu tağalarımın içi. Şular bilen içiyle yürükte biz. Şol. Ya 15 yıl baksa biz 10 yıl. Şuların katarından biz arkadan erişip gelip kuş kepsinger. Rahmat. Sapan balbal. Assalamu alaikum. Şu ne deydiler? Şu Kurmanbek Kösünün үйüne gelip çakırgan eken. Şu akelerimiz менен konakka gelip Altın akebиз үйүндө актар жаконун жайып, бизди жакшы тосуп алып, akelerimiz менен отурабыз. Рахмат şu Kurmanbek Kösүгө, Altın akebизге үйүнө мейман кылып бизди şu кымызы менен конок болуп кеттиңиздер деп келип сыйлаганына рахмат сиздерге. Ушунча чакырып şu akelerimiz менен конокко келип отурабыз. Конокто. Allah razı olsun balbal. Sıvançalık sapırda, sıvançalık tağına gelir. Кымызды эми кылып жүргөн адамдан сурашыбыз керек да. Кымызды канча жолу пышканда күчүнө келет? Кымыздын күчтүүлүгүн кандай билсек болот? Bu göğrak pişiş gerek. Bu pişuda da bütün nese. Pişudan anışta böyle şu pişe verdiğin tavuğuna geliyor. Tavuğu şu. Кымыздын күчтүүлүгүн кандай билсек болот? Биринчи ичкенде эле эмне кылат? Же уйкуну келтиреби, же Bu sinimli болады. Singengen sayın yapkan oşu da bu. Kançalık içsen şu kımız özün sinze. Аңымыз чуркатат да. Şu ağımızın şu birek içkenleri şu kekikten gelet de boldu. Odan aranan ötpeyt. жакшы. Singen kımız şu yapkan oşu da. İçken sayın kete verze. Мен ушул көп жерде кымыз ичип жүрөм да. Эми ичкен суусундугум ушул да, Кыргызстандын улуттук суусундугу. Башка нерсени ичпейм чынын айтканда. Анан ошо ичкенде уйкум келтирет да, постоянно. Дайым ушу ичкенде уйкуну келтирет. Анан ушу күчтүүлүгү ушу уйкуну келтиргендеби деп коем да. Ошо кымыз эми Кыргызстандын улуттук суусундугу экен. Мынакей Нурман абабыздын балдары бизди сыйлап ушунчалык чакырып, ошол жерде ак дасторкондун үстүндө тамагын берип, кымызын берип, кыргыз өзү тарыхта кайсы жерде желе байланса, кайсы жерде боз үй тигилсе, кайсы жерде чатыр тигилсе, ошол жерде токтоп, атынан түшүп, тамагын ичип, кымызын ичип, тамагын жеп кетишкен да.
Бул Кыргыздын ата бабабыз колдонуп келип аткан улуу салтыбыз да. Мына ушулардын баркын кетирбешибиз керек. Акыркы учурда биздин салт санабызга көп бизден кийинки жаштар маани бербей атат. Көрүнгөн жерден, көрүнгөн кафеден чайды ичип, ошол жерден ооруп калып аткандар ham болуп атат да. Сапасыз тамактарды жепчи. Мына Кыргыздын сапаттуу тамактары мына кымыз канча ийсең, канча жагымдуу, канча ден соолукка пайдалуу. Ошо мага жагат негизичи. Анан ошо любой жерде кымыз болсо, ошол жерге токтой ичип кете берем да. Көбүнчө азыр мына Алапкага каттап атабыз. Алапкага барып калганыбызда районго Айбек Таксырдын кымызын ичип атабыз. Чаткалдан алып келип атыптыр, жакшы экен. Ушунчалык сыйлаганыңыздарга рахмат аке, ишиңиздерге ийгилик. Нурман абабыз раматылыктын жаткан жери жаннаттан болсун, бейишинен берген болсун. Отуруштарда, тууган отуруштарда чогуу болуп калдык. Дуасын алып калдым аксакалдын. Маришер экемдин да атасы жакшы кишилер, раматылык, Шейп Албан. Назар экебиз да кошунам болот, жакшы кишилер. Аллах рахматын алган болсун аталарыбызды. Дагы сүйлөшөбүз, эми тамактан кийин улантабыз, Мынакей урматтуу көрөрмандар, биз айтылуу жылкычы Акбашат айылында жашаган Нурман Аталаш абабыздын, раматылык абабыздын кайкы жайлоонда чатырында тамактандык, кымыз ичтик. Эми ошол айтылуу Нурман абабыз раматылыктын чоң баласы Алтын экебиздин чатырына кетип атабыз. Ошол жердеги жашоодо шарттарды жана жылкыларды, кулундарды баардыгын сиздер менен көрсөтөм, бөлүшөм. Азыр ушул Нурман абабыздын неберелери экен. Ол жердеги жашоодо да сиздер менен бөлүшөйүн. Кеттик. Мынакей биз жайлоого келгенде булар кымызга, айран сүткө тоюп калганда, буларга ылдыйдан шоколад керек, помидор керек, Кандай? Кимдин кызың? Алтындын? Машалла, машалла. Бөлүшүп жегил, Кеттик. Нооларды тартып кой. Мынакей. Шоколадты бөлүшүп жегиле, мейли? Саламат. Кандай? Мынакей, чоң энеңерге баргыла. Тартып кой. Көрөрмандар, биздин абабыздын баласы Алтын экебиз жылкыларын, биелерин саап атат. Азыр кантип саап атканын мен сиздер менен бөлүшөйүн. Жакыныраактан келип тарсаң. Алтын эке, бул асоолорду кантип үйрөтөсүз? Азоолорду жип тушоп кыйнагандарын. Путуна салып. Путуна салып, эптеп. Жоштору деле барбы? Жоштору деле бар. Жакшы. Жаңы үйрөнчүктөрдөн булар. Жакшы, жакшы. Жоштору калганы жош. Ар бир саганыңызда канча литр аласыз? Эң 2 литрден берет да. Эң алдыңкыз, Бирден жогору берет да. Бирден жогору? Машалла. Колундардын турушун караң. Бул жош окшойт, Мынакей. Колунун турушун кара. Тартынат го? Мына ушундай. Кыргыздын жайлоонун, чынын айтканда жайлоонун абазы башкача, өзгөчө. Бекер менен арабтар айтпайт да, Кыргызстан бейиштин төрү, экинчи бейиш деп бекеринен айтпайт да. Ушундай жакшы жерлерибиз бар да, ушундай барктуу, кадырлуу, сыйлай турган жайлоолорубуз бар. Мынакей Кыргыздын када салттары, биелерди саап, саамал ичип, кымыз ичип, жыргап жашай турган заманда жашап атабыз да. Алхамдулилля. Ушул жашоодо берген жараткан Кудайга чексиз шүгүрлөр айтам да, урматтуу туугандар, көрөрмандар. Карагылачы кандай сонуна жайлоолор, Мынакей урматтуу көрөрмандар, Алтын экебиз биелерин саап атат. Кандай сонуна? Жылкы сааган, жылкы менен жүргөн. Бул экебиздин атасы көп жылдар жылкы кармап, кымыз кылып, саамал ичирип элдерге, туугандарга ушундай кызмат кылып жүргөн аксакал чал эле раматылык. Мынакей атанын жолун жолдоп, балдары дагы жылкы саашып атат. Машалла. Мынакей, жош экен. Чынын айтканда Кыргыздын жайлоолору керемет да керемет. Жараткан Кудай берген
Keremet yerlerimiz var maşallah. Karaklaç. Akbaşat ayılın kayıkı caydı. Mınaki Nurman Ağustun baldarın жайлауына келіп şu жерде ес алып атабыз. Сағымал içip, қымыз içip атабыз, урматтуу көрөрмандар. Азыр ол дайкы чатырда машина турган жерде Курманбек инөөсүнүн чатырынан тамактанып, 5 чыныдан кымыз içtik Кудайга шүгүр. Эми чоң балазы Алтын экөөбүздүн чатырына келип атабыз. Бул жерден дагы кеминде бир 5 чыныдан кымыз ичебиз. Мынакей туугандар, биз ушинтип атактуу жылкычы Нурман Абас Раматылыктын балдарынын үйүндө коноктобуз бүгүн. Кайсы жерде дезе Алапка району Акбашат айылынын Кайкы жайытында. Анан ушул жерде Нурман Абас Раматылык атактуу жылкычы болгон аксакал былтыр кайтыш болуп кетти. Кудай рахматын алган болсун. Ошол аталаш тууганыбыз болот эле. Ошол Абастын балдарынын конокто. Курманбек инөөбүздүн чатырында азыр 5 чыныдан içtik кымыз. Эми Алтын экөөбүздүн чатырына келдик акесинин. Бул жерде дагы азыр бир жанагы биздин балдар айтып атат го. TikTok'та жүрөт го. Газини басып бир сынашып көрөбүз азыр дагы. Алишер эке. Кана баштадык. Кой. Жүрөбүз сапан. Сапан балбан. Молодец. Сапан мен эске кошунам болот, азыр бирлешкен жака жогорку айылга көчүп кеткен. Экөөбүз кичинелигибизден aka-uka болуп жүрөбүз дайым. Ынтымагыбыз, сыйыбыз жакшы, Кудайга шүгүр. Кичинелигибизде бирге чоңоюп, бирге ойноп жүргөн балдарыбыз. Чоңоюп да мына эми улактардан калбай чогуу жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Экен бар экен. Бизди убакта таанытып, ушу видеолорго тартып жүрөт. Каерде болдун да? Жакшылыктын үстүндө жүрөбүз. Жакшы. Бисмилла. Кана каттамадан алып көрөлүчү. Пауза алып турар. Бисмилла. Эки колдоо ичели. Өткөндө бир колдоо ичсем, кээ бир акылдуулар комментарийден кымызды эки колдоо ичет деп жазыптыр. Эми кээде салт ушундай экен. Кээде шашылып бир колдоо ичип коебуз, кечирим сурайман үчүн. Мына азыр эки колдоо ичебиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла бергиле.
Maşallah. İyi verdi. Şu Cevdi Kaşka'da bu yıl kışta Akbaşat'ta Sas'ta ulak olup atkanda Mustun üstünde jığıldım ele. Bu yıl mınaki tuğandarım aygırga koyup dur bunu. Ança çoğayıp dur maşallah. Sağmalı çeviz. Okey, sapan palban hem bizga qaraganda жылқыға жақынырақ бала. Uloqlarda chiqarib chalib yurgan belgili kör attın. Chalib yurgan kör attı chalib yurgan bola. Okey, bizga qaraganda epchilar ekan. Tez sağladı. Ataqlı Önder palvanın bolası. Bizdeki de kulağın adam hep geldirişi kıyın eken. Tarpaqtı bir kolda kötörüp çaman ürünlerinde. Sağmalı özü densolukka пайдалы, kırmızı vahşi densolukka пайдалы. Kudayдын kudretin qaragıla tuğandar. Şimdi Alçerik eken bitti. Çaçırağım ketetken kiyimge. Artık koyupsuz. Muğunun dele. Boğazından muğun da kazın. Sözsüz iki olmayan saç gerek var. Bir olmayan dile bulalım. İki kolda. Maşallah maşallah. Bak. Bakın böyle onu bir mi yakın ama böyle bir an var.
Maşallah sütlü жақсы öğretmen. Okey dostlar, hurmatly көрөрмандар, hazır biz Kurmanbek inebisinin jelezindegi bir yerlerde sağıp gördük. Hazır sağmal süttü alıp gelip atat. Bir krужкадан bir proba kılıp içip görөбүз. Hazır biz sağgan biyelerin sütün hazır göğe koyup atat Makbek Kurmanbek inebis. Bismillah. Mamamız bolsa şu жерде. Mama endi kımız жөнүндө bir eki olsa айтып берсеңиz эми. Mınki hazır cam sağıp gelgen ısık süttü, benim sütü. Narkımızga koştuk da, anan oşonu sağmal dep aytar. Kışıp bir 20 minut, 30 minut pişasında, pişkandan keyinkisi sağmal. Yemede septu da bu, kandı juvat, köp orularga darı. Anan narkımız koz koyup biraz. Gideti bir 30% bile orularda koz koyup, narkımızdı avaylap içiş керек да. İçpegender, liniyası barlar, önükte toru barlar, narkımızdı. İçpeyle koyuş керек negizi iç. Az sağmaldı. Koy akırın bunu içkenden keyin göğü içip albaydı. Biraz үйрөнүп, bir piyaladan misali bir çiğneden bir 10 gün içse köp orularga darıldı. Anan köpkör emin samal deşet, bирок sütün içet. Süt degen al İşte süret negizi içinde işlaktарын bön al neme kılıp koyuşum ziyani böyle kadar sütü gücü. Kuru süt ha? En son Kuru süt oşondoy bulabı. Işlaktарды sütü bir gideti bir köpeğinin sütü dardık. Ol dele bir 30% orularga jakpasa köp orularga süt koyuyor. Naktımız sütü oldu. Hazır eми süttü alıp келип туруp күйгө аралаштырды, экөөнү аралаштырганда ошондо саамал болобу. Эми саамал болду. Эми саамалдан сүзүп берейин, biraz içkin. Рахмат. Бул деген мисалы 10 gün içсеңиз, жөн эле дарылангандан караганда бул шипа болот. Сарык болгондорду да ичпейт кымызды. 7 жыл ичпейт дейт. Бирок ногу саамалды өзүндөй кылып көп эмес. Азыраак içse эң сонун дары болот. Берейин Азыр ичип көрөйлү. Кеттиби? Мынакей, урматтуу көрөрмандар, азыр сүттү мамабыз аралаштырды күйгө салып. Анан саамал болду деди. Кана ичип көрөйлүчү, бисмилла. Son. Hazır men damını tatıp gördüm. Sağmaldı. Hazır Alişer ekebizge berебиз kana. Bismillah. İçip görünce eki oldu için. Bismillahirrahmanirrahim. Qanday ekan damı? Damı жақсы өтө. Денсаулыққа өте пайдалы дейді мамабыз. Мынакей. Рахмат. Өте сон. Тыңдап қойыңыз. Мынакей. Алишер экеден кийин Сапан Палбан келди. Сапан Палбанга саамалды беребиз kana. Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum. Бұл Кыргызстан улуттук суусундугу экен. Ошол не дейбиз? Курманбек, рахмат сага. Шунчалык конок кылып Конок кылып сыйлап, Мамабызга чакырып. рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Кана дамын татып көрүңүз. Дамын татып көрөлүчү. Bismillah. Bismillah. Саамал, саамал. О, машалла. Акырына чейин. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биз ушул Курманбек инебиздин жайлоонда отурган, кошуна болуп отурган жеңелерибизден дагы бир кымыз жөнүндө бир эки ооз сөздөрүн, булардын ойлорун сиздер менен бөлүшөйүн. Негизи жайлоодо отурган кандай, эже? Не дейт элегем, биз ошо Курманбектин эме нары жеңези болом, тагырдын аялы, кошуна болуп жашайбыз. Биз быйыл чыктык эми жайлоого, жаңы эле чыгышыбыз.
Жайлоого чыгыш жагабы? Ооба, жагат. Жайлоодон Кээ бир аялдар жактырбайт да. жок, Сизге жагабы? мага жагат. Себеби мен Машалла. жаштыгыман жайлоого көп чыкканмын. Өз ата энем жайлоого чыккан үчүн мага жайлоо жагат да. Жаштыгыбыздан жайлоодо чоңойгон балдарбыз, кыздарбыз. Анан кымыз жөнүндө айта келсек, кымыз бул ден соолукка пайда. Жакшы кымыз, мындай эми жакшы да кымызды ичип, эми ата бабаларыбыздан калган бул кымыз улуттук суусундугубуз да. Ошо эмне дейт элек, ошо жайлоо ден соолукка пайда, кымыз деле, жайлоо деле таза аба, суулары таза. Жайытыңыздар жакты мага. Аябай сонун экен. Сонун экен. жакшы жерлер. Жеңе, сиз дагы бир эки сөзүңүздү кошо кетиң. Мен эмне дейт элем, мен ушул жердин эң чоң келини болом. Кайнатам өзү жылкычы болгон. Ошон үчүн ошол жерде отурабыз таза абада. Таза суу ичип, таза кымыз ичип, кымыз ден соолукка пайда. Баардык жанагыларга деле пайда. Ооруларга пайда. Ошон үчүн ошол жерде кымыз кылып, ушинтип отурабыз. Жакшы. Жайлоого чыгып отурган жагабы? Ооба, жагат. Же шаарда жашаган жагабы? Жок, мен көбүнчө жайлоого чыкканды жакшы көрөм. Ушу жерге 2005-жылы келгем. Ошол жылдан бери ушу жайлоодо отурам. Жакшы. Жакшы жер. Канча баланы тарбияладыңыз? 5. Машалла. Сиздерчи? Менде 4 балам бар, 3 уул, 1 кызым бар. Бардыгына кымыз бересиздер, кымыз ичет, самал ичет. Жакшы. Мен эмне үчүн кымыздарды бүгүнкү акыркы видеолорумда көп реклама кылып атам? Бул Кыргызстан улуттук суусундугун дүйнөгө таанытышыбыз керек экен. Анткени акыркы учурда биздин жаштарыбыз көбүнчө биздин ата бабабыздан калган салттарга маани бербестен, ата бабабыздан калган ичимдиктерге маани бербестен, каяктагы бир оорустун чыгарган арактарына, коньяктарына батыштын, андан дагы анын эже сиңдилерине пиво дейби, башка дейби, көбү ушул нерсеге маани бербей аткандыгы үчүн мен көбүнчө кымыз Кыргызстан улуттук суусундугуна басым кылып атам да. Анан ошо кымыз жөнүндө сиздерден дагы бир аз болсо маалымат алдым. Негизи жайлоодо отурган сонун, мага да жагат. Мына ушинтип Курманбек энебиз бүгүн ушул жерге чакырды эле. Ушул жерге келип кымыз ичип, самал ичип, биелерди саап көрдүк. Иши кыза жакшы коноктодуңуздар, рахмат. Үй бүлөңүздөр менен береке, жакшы жашаңыздар, берекелүү болсун, тынччылык болсун, жакшылыктарда, тойлордо көрүшө берели. Рахмат. Жайлоого келгенде сөзсүз түрдө жаш жожолорубуздан дагы интервью алабыз, маек алабыз. Булардын келечекте кандай максаттары бар? Мына ошолор жөнүндө да бөлүшө кетейин. Мынакей, биздин Кыргыздын накта кыздары, накта балдары мынакей, чыныгы. Кызым, сенин атың ким эле? Базарбаев Аяна. Базарбаева Аяна. Эмне деген ырларды билесиң? Жана эле ай чыктыны. Ай чыкты. Кана ошону бир ырдап берчи кызым. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралды. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралды. Гүл нуру төгүлгөн күнүстөй балалык. Гүл нуру төгүлгөн күнүстөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат. Анткени аралда тынчтыкты самашат. Анткени аралда тынчтыкты самашат. Ой, машалла. Кол чабып коебуз, Кол чабып коебуз. Ай, машалла. Чоңойгондо ким болосуң, кызым, айтчы? Чоңойгондо доктор болом. Мынакей доктор болот экен. Максатты көрдүңөрбү? Мына ушундай кылыш керек. Анан доктор болуп кимдерди дабалайсың? Жанагы алейде болсо жөтөрүп каза дари берем. Ападыр ооруп каза укол сайып берем. Анан ооругандарга жардам бересиң. Ден соолугунда жакшы болуштугу үчүн, Ай, машалла. Кана, сенин атың ким? Кеп албан, атың ким? Элдан. Канча жаштасың? 8 жашта. Чоңойгондо ким болосуң? Солдат. Солдат болосуңбу? Солдат болуп эмне кыласың? Чегарачы болосуңбу? Же улуттук гвардияда барып желекти коргоп турасыңбы? Же президентти коргойсуңбу? Кимди коргойсуң? Желекти коргойсуң. Ой, машалла. Сенин атың ким? Берик. Ким? Баязат, Канча жаштасың?
4 4 ekan maşallah. Senin atın kim? Ha. Amirbi. Bu çındap saldat bolot ekan mınakey. Formасын көрдүңөрбү? Senin atın kim kızım? Асема. Asema. Çoğaygonda kim bolosуң? Тигичи. Тигүүчү? О, шивея. Кандай кийимдерди тигем деген максатың бар? Көйнөктөрдү. Кандай көйнөктөрдү? Кыргыздын улуттук кийимдеринби же батыштын кийимдеринби? Кыргыздын улуттук кийимдерин. Ой, машалла. Кана палбан бери карачы. Сен күлүп калдың, жакшы сүйлөп окшойсуң. Атың ким? Салман. Салман? Ой, машалла. Канча жаштасың? 10. Yok, oyçu olmayı. 10 derdi adaş ketti. Mel. 4 yaştaken. Çoğaygonda kim bolosуң? Солдат. Soldat bolatken. Oy, çegaraçı bu. Ha. Oy, maşallah. Sen atın kim kızım? Жазгүл. Жазгүл. Kança yaştasың? 11. 11 yaşta. Çoğaygonda kim bolosуң? Мугалим. Mugallim. Mugallim bolup kimleri tarbiyalaysың? Окуучуларды. Окуучуларды. Жакшы билимдүү болуштугу үчүн, а? Жакшы. Рахмат, Аллах разы болсун. Өмүрүңөр узун болсун, а? Мынакей. Мынакей достор, урматтуу көрөрмандар, биз биени саап келгенден кийин күүгө салып, ушинтип пышып атабыз. Ушинтип пышат экен. Мынакей, машалла. Анан бу даярдалган süt kımız bolot eкен. Günde kança jolu pişiş gerek? Kurmanbek? Kança köp pişse oşonço pişab, ha? Mınakey. Mına. Öte son. Mınakey, oçoktun çayı. Çayloğda sonunda. Mınakey. Bir oçağısta çay kaynağı da ikinci oçağısta mınakey. Sapan palmam bizge şaşlık pişirip berip atar. Maşallah. Qanday sonuna? Şaşlıklar pişip atır mına. O da. Молодец. Көстің. Жайлауында, үйінде. Қонақ болып келіп, а? Мынакей. Жайлауға шығып ес алуу күнүбүз аяктады. Мына Курманбек инебиз, аталаш инебиздин жайлауына келип, атасы отурган жерге келип, ошол жерден кымыз иштик, саамал иштик, биелерди саадык иши кыза Кыргыздын бардык салтындагы иштерди кылдык. Кудайга шүгүр. Урматтуу көрөрмандар, ушул элimiz жаш, Кудайга шүгүр, улак чабып чыгып келип атат. Дуа кылып коңуздар бул элибиздин акысына. Курманбек үкө, рахмат, Алла разы болсун. Ишиңе ийгилик, денсаулыкта бол. Сиздерге Жакшылыктарда кел демек бар, кет демек жок. Үйдү көрүп алсыздар, келе бересиздер. тойлордо Хош келипсиздер. Тойлордо көрүшөбүз. Жакшылыктар боло берсин. рахмат. Хош келипсиз.